Sizge kaysı bagытта joldu ulantууга уруксат берилет? Hazır bul jerde karasаңыздар şaar içindeki jol ekeni görünüp turat. Demek 4 tilke eken, ortada toprak tilke var eken. Demek bul jerde sarı gazon egilgen tilke var eken. Anan oşonun oң tarafında 2 tilke, sol tarafında 2 tilke. Oşol oң tarafta tilkenin ortoңку tilkesinde motosikl жүрүp baradat. Anın aldına hazır 3 bagытты көрgөзүп коюптур. A, B, V dep. Ушул 3 багыттын кайсы биринде жүрсө болот деп бизден сурап атат. Бул жерде дагы карагыла белги турат. Кандай белги? Маалыматтык белги. Эмнени билдирип атат? Ушул жерден артка кайрылсаңыздар болот деген белги болуп атат. Эми бул уна кайсы багыттарга жүрсө болот мотоцикл? Түзгө жүрсө Ага жүрсө болобу? Болот. Түзгө жүргөнгө болот. Ал эми Б-гачы? Жок, Б-га жүрө албайт. Себеп дегенде бул белги артка гана жүрүшүңөр керек деп билдирип атат да, артка жүргөнгө уруксат берип атат. Ал эми В-га жүрсө болот. Ошондо кайсы багыттар менен жүрсө болот экен? Түзгө жана артка, А жана В багыттарына деген жооп тура болот. Ошол жоопту белгилейбиз. Бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды берем.